Төртүнчүдөн, жол маданияты. Биз жол кырсыктары аркылуу согуштагыдай эле жарандарыбызды жоготуп жатабыз. Ачуу чындыкты айтсам, өлкөбүздөгү жол кырсыктарынын саны мамлекеттик деңгээлдеги проблемага айланып кетти бизде. Анын себептери белгилүү. Көптөгөн жылдар бою айдоочулук күбөлүктөр акчага сатылып келген. Бүгүн ошол коррупциялык, тааныш билиштик каталардын кесепетин көрүп атабыз. Мындан ары мындай болбойт. Келерки жылдан тарта айдоочуларды окутуунун жаңы стандарттары киргизилет, автомектептердин ишине көзөмөл күчөтүлөт, экзамендер так, катаал жана ачык болуп, күбөлүк берүү процесси толугу менен санариптик тартипке өтөт. Рульга эрежени билген, адам өмүрүнө урмат сый менен караган, жоопкерчилигин түшүнгөн жаран гана отурушу керек. Адамдын өмүрү мамлекеттин эң жогорку баалуулугу. Биз аны бардык күчүбүз менен сактайбыз. Кызматкерлерибиз түшүндүү иштер менен биргеликте мына колунда турган китепчелерди таратып, элдерге акция иретинде тапшырып берип атат. Бул китептер 10 000 нускама менен чыккан, кыргыз жана орус тилинде. Жарандарыбыз орус жана кыргыз тилинде окуп, өзүнүн билимин жогорулатып, унуткан учурда кайрадан кайталап, жаттап, күндөмдүк жашоосунда өзүнүн коопсуздугу үчүн окуп, колдонууга мүмкүн. Кызматкерлерибиз жасап аткан иш-чара бул алдын ала түшүндүрүү иш-чаралар. Урматтуу айдоочулар, урматтуу жол каттамынын катчылары. Бул сынак эмес, болгон эле биздин кызматкерлер сиздерди жол эрежесин жаттоого жана окуп үйрөнүүгө гана үндөп атат. Ошончо туура кабыл алуу менен мүмкүн болушунча ушул эрежени сактоого көңүл буруп койсоңуздар. Анткени сиздин да бир тууганыңыз бар, элестетиңиз, гарантия бербейт. Бул бусик кырсыкка учурабаса да, бул бусикти бирөө сүзүп кетсе, мен каалабайт элем сиздин бир тууганыңызга бир 25-30 жыл мурун өтүп кеткен бинт менен колун ороп туруп, анан кийин 8 жыл өтүп кеткен дарыны оозуна салып, аспиринди берип атканын мен каалабайт элем. Чын да, сөзсүн ачыгы да. Азыр түшүндүрүү ишин жүргүздүк, бирок аткарбаса биз чара колдонгонго муктажбыз. Уже сроктору өтө баштапты. Эми сиздики башкаларга караганда более намного лучше деп айта алам да. Мына көрдүңүзбү, уже мына окулбай калыптыр ужечи. Даже өзү менен келген аптечка экен, Германиядан бери. Бул кайсы жылкы машина? Азыр. Менин жылы канча? 2000 жылкы. Вот 26 жыл болду. Бирок ичин жаңыртып туруш керексиз да. Ардеме калат да. Да, сөзсүз түрдө караңызчы, новуда кийди, аябайчы. Бул деле сиздики деле ошондой эле го дейм, жок, өтүп кетиптир ужечи. Срогу деле азыр караңчы. Срогу 05 дейт, 2018 дейт. Уже 2018 это 8 жыл өттү уже. Жылдын астында баягы или бир направление или наркы направлениядан киши көбүрөөк болот. Билесиздер, Всегда бир окшош боло бербейт. Анан биздин баягы биринен баштап 12 январга чейин өзүңүздөр билесиздер, баягы дем алыш күндөр болуп атат. Дем алыш күндөрүнө байланыштуу элдин агымы баягы шаарда ички миграция бар, ошондой эле эс алгандар бар. Келип Каракол шаарына келип алып эс алып кеткендер да бар да. Автоунааларды да даярдаш керек. Даярдап, техникалык абалдарын даярдаш керек. Биринде эле 1-ден 12-сине чейин болгондо ошо жаңы жылдын астында машинабыз бузулуп калды, печкам иштебей калды, чыкпай калдык деп туруп андай кылбаш керекпиз да. Аманат ошо графикте жазылдыңыздарбы, аманатка кыянат кылбай, жашынакай обслуживать этип берейин элди. Бир жылдары фактылар выявлялось да, бар бушта бекинип алып, эптеп бааны көтөрүлгөндөн кийин анан чуркап келип айдап чыккандар учурлар болуп атты. Анан эптеп нар жакта туруп шаардын бурчунан баягы жанагы өйдөлөк бааны коюп алып заказ менен кеткен учурлар болуп атты. Сиздерде жоопкерчилик чоң. Жеңил автоунаада 5 адам боло турган болсо, сиздерде 17-18 адамдан бери баягы ичинде болуп атат. Хорошо байкелер. Сиздерден сураныч, ошол багыт боюнча да жакшы иш алып барып коелу, маселе болбойт. Жолдорго кул эмес, таш эле чачылып чыкты. Кеп ар бир адам өзүнүн функционалдык милдетин так аткаруу. Депода жолго себеп аткан депода ошол жумушка келди да, мамлекеттен акча алып атат да, мамлекет бөлүп берип атат да, ошол ишин так аткарсын. Болду. Биз башкасына киришпейбиз. Так аткарсын, туурабы? Кум деп берилүүбүз, значит кумду сепсин, ташты сеппесин. Да, действительно талкалап атат. Ошону да биз эске алабыз.